Абсамат Масалиев атындагы мектеп Тажикстан Республикасы менен чектешип турган Кызылбел айылында жайгашкан. Аталган билим уя өткөн жылы электиктерди кубантып, заманбап типте курулуп пайдаланууга берилди. Курулушу 2021 жылдын май айында башталып, аз убакыттын ичинде бүткөрүлгөн. Бул чек арадагы элдин көп жылдан бери көтөрүп келген маселеси болгон. Ким президент болбосун, кийин депутат болбосун, ким министр болбосун, бүт кайрылып келгенбиз. Мен өзүм деле толтура жол кайрылганмын. Биздин мурдагы мектебибиз ашар жолу менен салынган мектеп болгон. Окуучулардын талабына жооп бербейт эле. Бул мектеп түшүп калышына биз өтө ыраазыбыз. Мектеп бардык шарты менен заманбап типте курулган. 2 кабаттан туруп 275 орунга ылайыкташкан. 7 ай аралыгында бүткөрүлүп, мамлекеттик бюджеттен 75 миллион сом каржыланган. Химия кабинетибизде мындай өзүнүн керектүү шаймандары менен курулган. Буга дагы балдардын баягы кызыгуусу артып, мындай химияга кызыгуу күч алып атат да. Спорт зал бар. Спорт залдын ар бир балдар, кыздар чечинчүү, кийинчүү жерлери бар. Компьютерный классыбыз бар. Ал жерде дагы заманбап акыркы немедеги компьютерлер коюлган. Мамлекетибиз жана президентибиз баш болуп ушинтип билимге көңүл бурулуп атканы сезилип турат. Эми мына мугалимдердин айлыктарын да көтөрдү. Эми берде мугалимдерден эми бир гана билим сапат керек. Баткен районунун Кызылбел айылы Тажикстан Республикасы менен чектешкен. Буга чейинки мектеп 1974 жылы салынгандыктан эскилиги жеткен. Аны менен катар аймакта күн санап элдин саны көбөйүп, мектепке болгон муктаждык жараткан. Буга чейин 800 окуучу 3 нөмөт менен билим алып келишкен. Учурда бардык шарты менен курулган заманбап мектепте айылдын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берди дейт айыл башчы. Айылдын элинин, мугалимдердин, окуучулардын маанайы өтө жакшы болуп, барды кубанып, кубанычын бирге бөлүшүп дегендей. Себеби бизге 50 жылдан бери ушул айылдын түптөлгөнүгө 50 жыл болгон болсо, 50 жылдан бери эч бир мындай социалдык объектилер курулган эмес да. Ички жолдорубуз бүтүп, бул дагы бүт болсо ошо президентибиздин бизге ушул көңүл бургандыгы жакшы болду да. Баткен облусунун чек арадагы айылдарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2021 жылы республикалык бюджеттин эсебинен 23 социалдык объектинин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөөсү бүткөрүлгөн. Анын ичинен 13 мектеп, 2 бала бакча, 2 саламаттык сактоо объектиси, 1 маданият объектиси, 1 стадион, 1 таза суу менен камсыздоо объектиси жана 3 бакча объекттер кирген. Ушул объектлерге жалпысынан 2021 жылга 505 миллиондон ашуун акча каражаты сарпталды. Өзүңүздөр билесиздер, 2021 жылдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы каргашалуу окуядан кийин биздин 8 социалдык маданий объектлерибиз жабыркаган. Булар мектеп, бала бакча, анан саламаттык сактоо мекемеси. Белгилей кетсек, капиталдык салымдар беренеси боюнча 2021 жылы республикалык бюджеттен 46 социалдык объектини курууга жана капиталдык оңдоп түзөөгө 505,9 миллион сом каржыланган. Азыркы учурда 2022 жылдын объектилеринин тизмесине биринчи этап боюнча Баткен областы боюнча 36 социалдык объект кирди. Анын ичинде 21 капиталдык курулуш объектилери, 7 капиталдык оңдоп түзөө объектилери жана 8 таза суу менен камсыздоо объекттери бар. Бүгүнкү күндө курулушка жана капиталдык оңдоп түзөөгө 48,9 миллион сом суммасында каржылоо ачылды. Регионалдык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 7 объектти курулуш монтаждоо иштери жана 9 объект боюнча долбоорлоо иштери жүргүзүлүүдө. Диана Райымжанова, Жанызак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.